Assalamu алейкум, урматтуу кадырлуу көрөрмандар. Орозодо 30 күндүн пайдасы берүүбүз кайрадан башталды. Бүгүнкү берүүбүздүн карманы Маматкулов Шамшидин, имам, Бишкек шаары. Баса, бүгүн кеч мен Тоза чарга конокко чакырам. Ой, мениби? Албетте сизди. Чоң рахмат, бирок кайда барабыз? Миндаль тойканасы. Озачарга буйртмаларды кабыл алабыз. Үйлөнүү той, кыз узатуу, жентек той, юбилей жана башка тойлорду 150 кишиге чейин жогорку деңгээлде өткөрүп беребиз. Чынында тамактар абдан даамдуу экен. Ооба, арзан жана даамдуу. Дареги, Карпинка көчөсү 192, Жибек жолу менен кесилишет. Телефон номери 0706 88 91 99. Тез там жоопкерчилиги чектелген коому. $3500 баштап 40 күндө үй куруп берет. Жылуу, коопсуз, арзан, сиз күткөндөй жана ойдогудай болот. Дареги, Бакаев көчөсү 44, Гагарин көчөсү менен кесилишет. Байланыш телефону 0709 38 74 74. Иштеп аткан кызматта жүргөн адамдарга орозо кармаганга болбойт. Анткени орозону кыйнап коет дейт. Шуну кандай түшүндүрүп бере аласыз? Жакшы, сурооңуз аябай жакшы. Себеби азыркы учурда ушундай жагдайлар кездешип атат, ушундай суроолор берилип атат. Чындыгында бул алгач ал үчүн орозонун кадыр баркы тууралуу кичине баяндай кетсек да, бул Рамазан айындагы орозо парз ибадат, Куран менен сүннөттө бул парз экендиги бекемделген, тастыкталган. Андан кийин ушул Рамазандагы бир күндүк орозону эгер кармай албай калып өткөрүп жиберип, кийин өмүр бою дагы ошонун кадырына жете албай өкүнүп өтүп кетиши мүмкүн деп аалымдарыбыздын айткан сөздөрү бар да. Ошол себептен колдон келишинче орозону кармаганга аракет кылыш керек. Ал эми кээ биркилер айтышы мүмкүн, мен ишим оор, ушундай кыйынчылык болуп калат, кандай депчи. Негизи шарият боюнча орозо кармабагандарга кээ бир адамдарга уруксат берилет. Алардын бирөөсү ошол жашы улгайып калып, картаң болуп, орозо кармаганга ден соолугу, мүмкүнчүлүгү болбой калгандар, андан кийин ооруп калгандар деп айтылат да. Аябай мындай оор иштегилер мүмкүн болушунча, колдон келишинче ушу орозо кармабагандын шылтоо издебестен, ошол орозо кармагандын себебин издегени жакшыраак да. Анткени балким ошол жетекчиликке айтса деле, ошол күндөгү балким ошол жок дегенде бир Рамазан айында жеңилирээк тариф деп коелу, ыкма деп коелу, ошондой жагын сунушташы мүмкүн. Балким план менен иштеп аткан болсо планны аз айтып, күнүнө мынчадан деп айтса болот да. Кыскасы бул орозо кармабай коеюн деген шылтоону издебеген жакшыраак. Эгер кармай турган болсо, албетте мунун ичинде катылып жаткан канчалаган хикматтар, канчалаган сырлар бар, ошонун ичинде береке бар. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде келет: "Суму тасихху" деп. Бул деген орозо кармагыла, ден соолуңарды чыңдагыла деп. Кээ биркилер азыркы учурда өзүңүздөр билесиздер, ар кандай себептерден диета кармап атат. Диета кармоо эмне себептен сиз мындай аткарып атасыз десе, мен ушул ден соолугумду чыңдайын дегендей да. Бирок бизди жараткан жана сиз менен бизден дагы жакшы билген Алла Таала ошол биздин ден соолугубузга пайдалуу болгондугу үчүн ушул Рамазан айын орозо кармоосун парз кылган да. Ошондуктан мен айтат элем ошондой мусулман бир тууганыма, жердештериме, биз Рамазан айында орозо кармабай кантип орозо кармабасам болот экен деген шылтоонун ордуна, кантсем мен ушул Рамазандын берекесинен илинип калат экенмин, кантип болсо да мен орозо кармасам болот экен деген себептерди издегенибиз өзүбүз үчүн жакшыраак. Ошондой эле, мисалы үчүн аял затына тиешелүү суроо экен. Бул бала эмизген аял заты орозо кармаганга болбойт дейт. Туура. Аял затты ошондой аял затына тийиштүү өзгөчө учурлар бар. Ошонун бирөөсү мына ушул бала эмизип жаткан аял орозо кармаса болбойбу? Ал аял өзү ошол акыбалын жакшы билет да. Себеби
орозо кармаганда ал бала сөзсүз түрдө энесине сүт эмип туруш керек. Андан кийин бул орозо кармаса балага биринчиден эненин ден соолугуна зыян болот. Экинчиден баланын ден соолугуна зыян келтире турган болсо, мында да шарият уруксат берет. Сиз балаңызды ошол аял киши баласын толук эмизет. Шариатта сунушталган жагы жок дегенде 2,5 жыл эмизсе, ошо бала сүт жагынан өзүнө керектүү азык витаминдерди алып, бардык жагынан толук жетишет деген нерсе да. Андан кийин кармабай калсачы ошол учурда, кармабай калса, кийин ошол мүмкүнчүлүгү болгондо кийин балким баласы ошол эмчектен чыккандан кийин ошол канча күн кармай албай калса, ошол күндөрдү кармап берүү шарият тарабынан бул уруксат берилет. 2,5 жыл баланы эмзиргенден кийин, мисалы үчүн, андан кийин кайра, мисалы үчүн, бир жылда 30 күн да. Ошол 30 күндү акырындан бөлүп бир жылда кармап койсо болобу? Жок, ал ошол 2,5 жыл баласыны эмчектен чыгаргандан кийин, чыгаргандан кийин ошол канча күн кармай калды, мисалы 2 жыл кармай калды, 60 күн деп коелу, же 59 күн. Ошонусуну калган убакта, мүмкүнчүлүгү болгон убакта кармап берсе болот. Мисалы үчүн, жайында деп коелу, жайында орозо маал башталды да. Ошондой эле кышында толуктап койсо болот экен да. Болот. Бирок айтып атпайбызбы кайра эле, өзүнүн ден соолугуна, ошо кышында кармаса деле, өзүнүн ден соолугуна жана баланын ден соолугуна зыян жеткирбесе. Дагы биздин көрүүчүлөргө бир маанилүү бир жакшы тема ала келген экенсиз. Бул пайгамбар жөнүндө дедиңиз, Ошон жөнүндө кеңири маалымат бере кетсеңиз. Эми ушул пайгамбарыбыздын өрнөктүү өмүр жолу бизде көп эле айтылат да. Анан ошол себептен мен дагы ушул пайгамбарыбыздын өрнөктүү өмүр жолуна тууралуу учкай болсо да маалымат айта кетейин деген оюм бар болчу. Эми чындыгында пайгамбар деген ким? Биз андан мурун ушул өрнөктүү өмүр жолунан мурун бир аз киришүү катарында башка бир маселеге токтоло кетели. Кумир же идеал бир адам тутунуу да, өрнөк кармануу. Адам баласы жаңыдан төрөлгөндөн баштап өзүнүн ата-энеси эс тарта баштагандан баштап, ата-энеси ал үчүн ушундай төрт тарабы келишкен өрнөктүү бир адам катары көрүнөт. Кийин ал бир аз акыл эси калыптанып, эки жакты ак караны ажыратып, арамадалды билип калган учурдан баштап өзүнө бир жаккан бирөөнү кумир тута баштайт да. Идеалдуу адам, менин идеалымдагы, менин оюмдагы, менин кыялымдагы адам ушул экен деп, ошол адамды көрүп, ошол адам тууралуу көбүрөөк окуп, ошол көбүрөөк окугандан кийин ошону жактырып, ошонун керек болсо кылык жоругун, сүйлөгөн сөзүн, башкасын өзүнүн жашоосунда аткарганга аракет кылат экен да. Токмак шаарынан чыккан Алихан Төре Сагунай деген улуу залкар аалым болгон, өз кезегинде ушул Орто Азия, ал учурда мына Чыгыш Түркистан деп коебуз, мына Кытайдын азыр бир бөлүгү, ошол тараптардан бери деги эле Түркистан аймагы боюнча көрүнүктүү аалым болгон. Ошол түрки тилинде, азыркы Чагатай тили деп коебуз кээде, түрки тилинде жазылган эң биринчи пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын өрнөктүү өмүр жолу тууралуу бир китеп жазган. Китебинин аты Тарихи Мухаммадия деп аталат. Ошол китептин башталышында алгы сөз катары жазган жеринде мынтип айтып атат. Ар бир мусулман баласы, эркек болсун, аял болсун, жаш болсун, кичүү болсун, 4 нерсенин тарыхын билүүсү абзел дейт. Зарыл деп эле айтылат ал жердечи. Ал эмне деген нокта, биринчиси Мухаммад пайгамбардын өмүр баяны. Экинчиси Кур'ан-ы Каримдин тарыхы, ыйык Кур'андын тарыхы. Үчүнчүсү ислам дининин тарыхы, төртүнчүсү болсо ушул Каабанын тарыхы дейт да. Эми демек мусулман катары болгондон кийин ушул төртөөнүн тарыхын жакшы билишибиз керек. Мен эмне үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өрнөктүү өмүр жолу тууралуу айтып атып элем, мен буга токтолдум. Анткени биз пайгамбарыбызды билбесек, аны жакшы көрө албайбыз, аны сүйө албайбыз. Эгерде ошол өмүр баянын окусак, анын ошол сиз менен биз үммөтү үчүн, деги эле адамзат үчүн канчалык кыйынчылык көргөнүн, өзү кыйналып турса дагы ушул үммөтүнүн гамын, кайгысын деп жапа чеккенин көрүп, ошондой нерселерни анан ибадатында болсун, адеп ахлагында болсун, аялдарга же жаныбарларга же башкаларга болгон мамилелеринде болсун, биз ошону көрүп, аны мындай
жакшы көрөбүз. Сизде ошондой ичиңизден болгон ошо жакшы көрүү сезими пайда болот да. Ошол жакшы көрүү сезими пайда болгондон кийин сиз ошону үйрөнө баштайсыз. Демек биз жаш балдарыбызга пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын тарыхын жалаң дата менен баланча жылы төрөлдү, 571 жылы төрөлдү, ана мынча жашында энесинен ажырады, мынча жашынан атасынан ажырады деп гана курулай сандар менен гана маалымат бербестен биз ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосун азыркы ошол рухуна сиңирткенге аракет кылышыбыз керек да. Эгерде ошондой бала рухуна сиңдире турган болсо, ал пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүүсү болот. Андан кийин ошол өрнөктүү өмүр жолунан өзүнө үлгү алганга аракет кылат. Андан кийин дагы бизде бир кыргыз элинде жакшы сөз бар эмеспи? Өрнөк берүү оңой, өрнөк болуу кыйын дейт. Biz siz менен баарыбыз бир нерсеге өрнөк же мисал үлгү катары айтсак айта коет экенбиз, оңой эле баланча же түкүнчө депчи. Бирок ошол нерсени өзүбүздүн жашообузда, өзүбүздүн ишибизде көрсөтүү кыйыныраак экен да. Көпчүлүгү муну көрсөтө албайт экен. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам чындыгында өзүнүн кыска гана өмүрүндө ошонун бардык нерсени, пайгамбарлык кандай болот, үй бүлөнүн башчысы кандай болот, же болсо жөнөкөй гана катардагы мусулман кандай болот, ата кандай болуш керек, коомдогу бир жаран коомго болгон мамилеси кандай болуш керек, ошонун баарын өзүнүн кыска өмүрүндө так даана көрсөтүп берген. Ал гана эмес, сүйлөгөн сөздөрү дагы узун дагы болгон эмес, адамдарды эриктирип, зериктире турган дагы сөз болбостон, адамдардын рухуна, жүрөгүнө жакын болгон кыска сөздөрдөн болгон да. Эми ошол мисал сөздөрүнөн эле мисал келтире кетели. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң эле биринчи сыпаттары катары мээрим пайгамбары катары жиберилди деп айтылат да. Ошондо мисал биз азыркы учурда адамдар, айбандар ал жакта турсун, жаныбарлар, адамдарга дагы таш боор мамиле кылган заман болуп атпайбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадистеринин бирөөсүндө мынтип айтат да: бир ит чөлдө ушунчалык суусап, чаңкагандыгынан чөлдүн ысык кумдарын жалагылап, ушунда эмне кылар аргасын таппай келаткан итке күнөөкөр бир аял ошол жерде бир кудукка түшүп, бут кийимине аз гана удагын болсо жанагына алып чыгып берип, жанагынын суусун чаңгоосун кетирип, суусун кандыргандыгы үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, ошол адам бейишке кирди дейт да. Ал эми башка бир аял дейт, орозосун кармайт, намазын окуйт, жакшы, бирок ушул мышыкка болгон таш боор мамилесинин айына тозокко түштү дейт да. Ал кандай болду дегенде, ал мышыкты карап тамак бир нерсе бергендин ордуна керек болсо өзүнүн курсагын тойгозгонго да мүмкүнчүлүк түзүп бербестен бир кичинекей бөлмөгө камап салгандыгы үчүн дейт. Ал ошондон ал мышык өлдү дейт. Эми ошол анын кыйналып өлүүсүнө себепкер болгондугу үчүн, ошолдо жаныбарга аяосуз мамиле жасагандыгы үчүн ал тозокко түштү дейт да. Азыр жана мисалы үчүн пайгамбарыбыз жазганда атпайсызбы, ата кандай болуш керек депчи. Ошону мисалы үчүн биздин мырзаларга жакшыраак мындай кеңири маалым болсун, кандай болуш керек? Ата биринчи кандай болуш керек? Жакшы суроо бул. Алла таалам ыраазы болсун сизден. Бул жерде мисалы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн аябай сүйкүмдүү, жакшы көргөн неберелери бар. Хасан, Хусайн, биз Асан Үсен деп жүрбөйбүзбү? Ошолорду эркелетип, бири ийине чыгып, бири жанына жөлөнүп, ушинтип ар кандай болуп ойногонун көргөн сахабалар айтат. Анан бирөөсүндө ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бирөө менен ушундай сүйлөшүп отурганда келип калган убакта өөп коет. Өөп кеткенден кийин жанында отурган сахаба сурайт: "Я Расулаллах, о Алла Тааланын элчиси, сиз балдарыңызды өөбөсүзбү?" деген нукта. "Ооба" дейт. "А мен өппөйм, мен болбосо 10 уулум бар, мен өпкөн жокмун" десе, сенин жүрөгүңдө Алла Таала сенин жүрөгүңдөгү ырайым менен мээримди алып койсо мен эмне кылмакмын дейт да. Мындайча айтканда, ошол балдарга дагы мээрим менен мамиле кылыш керек. Эгерде биз ошол мээрим менен балдарга мамиле кылып чоңойтсок, ошол пайгамбарыбыздын алар дагы эртең кайтканда ошол мээримдүүлүк менен кылган мамилени мээримдүүлүк менен кайтарат да. Биринчиден өзүнө өзүнө болгон ишенимин, анан ушундай алдына болгон умтулуусун биз балта менен эле кесип салгандай болуп калабыз да.
Ошондуктан кыргыз элибизде жакшы сөз бар. Өсөр эл өз уулун баатырым деп чакырат, өспөс эл өз уулун коркогум деп чакырат. Биз антип сен коркоксуң, сен колуңдан келбейт, сен чоңой элексиң дегендин ордуна сен жакшысың, бул мындай болот, дагы бир аз боюң өссүн деп ушундай жакшы жактары менен аларга мындай алардын турмушка болгон, чоңдорго болгон, башка иштерге болгон көз карашын, умтулуусун бөгөп койбостон жолун ачып көмөктөшкөнүбүз дагы жакшыраак болот да. Түшүнүктүү. Эми бая күнү эле ушундай коомчулуктун арасында бир үй бүлөдө 3 эркек анан 1 кыз бар экен да. Анан бирок ал кызга дейт, кызын жакшы карайт экен да, балдарына көңүлүн көп салбайт экен. Ошондо мисалы үчүн кыз баланы ата эне кыз баланы сыйлаш керек деген мааниде кылат экен дейт да. Эркек балдарына анча көңүл бурбайт экен. Ушул мисалы үчүн туура элеби, туура эмеспи? Бул бала деген бул Алла Тааланын ошол ата энеге берген аманаты. Эми бала деген бала. Чындыгында эгерде биз ошол кызбы, уулбу, же жалаң уулбу, же жалаң кыздарбы, кандай болсодон баарына текши бирдей мамиле кылганга аракет кылышыбыз керек. Эгерде кандайдыр бир деңгээлде бирөөсүнө бир аз сүйүүбүз артып, ооп кете турган болсо, андай болсо беркилерде кандай десек, биринчиден ошо кандай атаандаштык сыяктуу, же бир аз да болсо ичи тарды көрө албастык, кызгануу деген нерсе пайда болот да. Муну мисал катары Алла Субхана Таала Кур'ан-ы Каримде бизде мынау Жусуп алейхиссалам аркылуу мисал берген да. Себеби атасы ошондо Жакып пайгамбар ошончо балдардын арасынан өзгөчө Жусуп пайгамбарга бир аз сүйүүсү жакшыраак көрүп, эми албетте пайгамбар ал кыракы келечекти көргөн, башка ошонун пайгамбар чыга тургандыгын билген, башка болгон, ошондон уламбы же башка себептерден уламбы Жусуп пайгамбарга болгон сезиминен улам, кийин бир туугандары аны биз качан гана ушул Жусупту жок кылсак, андан кийин биз атабыз жакшы көрө баштайт деп бир туугандардын ортосундагы кастыкты, душмандыкты пайда кылып коет да. Ошону бул Алла Тааланын алдында дагы туура эмес иш. Ошон кайсыл жерде болбойлу адилеттүү менен мамиле кылганга аракет кылайлы. Колубуздан келишинче албетте биз абсолюттук түрдөгү адилеттүүлүккө жете албашыбыз мүмкүн. Бирок кайсыл жерде адилеттүүлүк болсо, ошол жерде укуктук, ошол жерде теңдик болот. Кайсыл жерде адилеттүүлүк болсо, укуктук болсо, теңдик болсо, ошол жерде өнүгүү болот, жаркын келечек болот. Рахмат агай, биз сизден жакшы кеңири маалымат ала алдык деп ишенебиз. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Жалпы орозо кармаган инсандардын да орозосу кабыл болсун деп тилек кылалы. Бүгүн биздин 30 күндүк орозонун пайдасы берүүсүндө Маматкулов Шамшидин имам Бишкек шаарынын. Сизге чоң рахмат, Алла разы болсун. Рахмат. Дагы бир жолу бардыгыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Дагы 30 күндүк орозонун пайдасы берүүсүндө жолукканга чейин аман болуңуздар. Тез там жоопкерчилиги чектелген коому $3500 баштап 40 күндө үй куруп берет. Жылуу, коопсуз, арзан, сиз күткөндөй жана ойдогудай болот. Дареги Бакаев көчөсү 44, Гагарин көчөсү менен кесилишет. Байланыш телефону 0709 38 74 74. Бүгүн кеч мен Тооза чарга конокко чакырам. Ой, мениби? Албетте сизди. Чоң рахмат, бирок кайда барабыз? Миндаль тойканасы. Оозачарга буйртмаларды кабыл алабыз. Үйлөнүү той, кыз узатуу, жентек той, юбилей жана башка тойлорду 150 кишиге чейин жогорку деңгээлде өткөрүп беребиз. Чынында тамактар абдан даамдуу экен. Ооба, арзан жана даамдуу. Дареги Карпинка көчөсү 192, Жибек жолу менен кесилишет. Телефон номери 0706 88 91 99.